Мусульман бир туугандар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Таала туткан орозоңуздарды, окуган намаздарыңыздарды, кылган кайрымдуулуктарыңыздарды, дуа тообаларыңыздардын бардыгын кабыл кылсын. Кур'ан Рамазан айда Кадыр түндө түшкөн. Кур'андын түшүүсү түндү таңдаптыр Алла Таала. Кадыр түн деп ошон үчүн айтабыз, күндүзү эмес. Алла Субханаху ва Таала Мухаммад пайгамбардын үммөтүнө өзгөчөлүк кадыр түн берген, башка үммөткө берген эмес. Анткени бул түн 1000 айдын ибадатынан жакшы болуп атат. Бир түндө 1000 айда ибадат кылып жете турган даражага жетип атат. Рамазан айдан кийинки Рамазан айга чейин, ушул кадыр түндөн кийинки кадыр түнгө чейин Алла Субханаху ва Таала кимге жашоо берет, кимге өлүм берет, кимге ден соолук берет, кимге ооруу берет, кимге шыпа берет, ким канча Алла Субханаху ва Таала ааламда эмне кылып берет, ушул 1 жылдык тагдыр тапшырыла турган түн экен.